жакшы болуп кетсин, жардам бергилеби. Атамды көрөм. Балдарым үчүн жашасын дейм. Күнү түнү тилейбиз. Балдарым да бата кылат, атам жакшы болуп кетсин, эч ким оорубасын деп. Сагынбек Айдошев 33 жашта, 2 баланын атасы. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун Аук айланы тургуну. Кырчындай жаш курагында оор дартка чалдыгып турган кези. Кыргыз элимен суранарым, кыргыз элим кайрымдуу, бир тууган боорукер болот. Ушул акыбалын көрүп, жөн карап турбасыптыр деп ойлоном. Тактап айтканда, боорунан жабыркап операция жолу менен алмаштырууга мажбур. Операцияны Индия өлкөсүнө барып жасатууга $35.000 чамалуу акча каражаты керектелүүдө. Боорукер кайрымдуу инсандардан жардам сурайт. Доктурдан жакшы болуп келет. Кайра эле келгенде ушинтип ишейт. Буттары, ичи ушундай дарылар, уколдорду алып атты, альбумин. Ушу азыр мындай порошогун ичип атат, Кепамерс деген. Ушу атайын Ошко келип, аттан барып келди. Индиядан эметкен. Ошоко апарышыңар керек. Срочно акча чогулса деп элден. Ошого кайрылып элиме ушундай акыбалын көрүп, жардам берип коюңуздарчы. Сагынбек Жолдошев балдар үчүн, эл үчүн жашасын. Сиздин жардамыңыз Сагынбектин жашоосун сактап калышы мүмкүн. Төмөнкү эсеп шотко которсоңуз болот. Айыл банк Айдошев Сагынбек